Мына достор, Голубой элдин үрөндөрүн отургузууга даярдоо иштери жүрүп жатат. Биздин күнөскананын жумушчулары, күнөскананын устаты ушул көчөттөрүбүздү өстүрүп алсак, андан экинчи этап менен өнүп өскөндөн кийин ушул өзүбүздүн күнөсканабызга чыгарабыз. Анан аларды Кудайым буйрса ушундай өстүрөбүз. Учурда ушул күнөсканабызда бери эсеп менен айтканда 12 миңден ашык көчөт бар. Анын түрлөрү ар кандай. Мына голубой эл, крымский сосналар, туяларыбыз бар. Ар жакта тигинекей теректерибиз. Бул жерде мынакей плакучая ива. Булардын да бүт баары көчөттөрү отургузулуп өстүрүлүп жаткан кез. Ал жакта тополдар, ушунун баарын өстүрүп, бул жерде да туялар чыгып, ар кандай культура, ар кандай бак дарактардын түрү бул жерде өтө көп. Клондорубуз бар. Анан азыр ошентип голубой элдин үрөндөрүн даярдап, муну дагы шаар ичиндеги карагайларыбыздан күзүндө чогултулган үрөндөр, ошолорду мынакей атайын топурактарга, мынакей Профимикс агрого баарын даярдап отургузуп жатабыз. Ошо менен күнөсканабызды көчөттөргө аябай көп байытып, анан шаарыбыздын ичине өзүбүздүн көчөттөрүбүздү отургузуп, каражат жактан дагы бир топ акча үнөмдөлөт достор. Мынакей бул туялар Караколдо мынакей башынан баштап өсүп атат. Биздин климатка көнгөн. Анан бул туяларды казып, мисалы үчүн Караколдун башка жерине отургузса, ал жерден жакшы өсүп кетет. Себеби бул биздин климатта өскөн туялар. Ал эми жана башка сырттан келген климаты башка жерден келген туялар ошо көбү өспөй калат. Ошол себептен ошонун баарын эске алып, ушундай иштер алынып барылып жатат. Жашылдандыруу чарбасы аркылуу. Мынакей бул болсо кайыңдар. Эми бул күнөсканабыз өтө эле чоң. Ушунун баарын өстүрүп, биздин жумушчуларыбыз жакшы аракеттерин кылып, шаарыбыздын көрктөндүрүүсүнө, жашылдандыруусуна жакшы салымдарыбызды кошолу деген таризде ушундай иштер алынып барылып жатат.